Заманда отырып, biribizди өлтүрүп, акырында жем боло турган абалга келип атабыз биз, урматтуу бир тууганым. Эгерде мусулмандар андай болбой ынтымак боло турган болсо, андай болбойт эле. Үчөөбүз бар экен, бири капкара, бири ак, анан бири сары окшойт чамасы. Анан тиги карышкылар келип жейин десе эле, үчөө тегеренип туруп, мүйүздөн аркага кылып эле жетирип коет экен. Анан бир күн жайыл оттоп жүргөндө карышкы эл жөнөттүрүп барып, сары менен кара шахматтагы сонун болосуңар, тиги ак бука жаман экен. Чичи басы жамбаш сапсар болуп күйгүзөт экен. Ошон үчүн ушул ак буканы тим койгула, ошону биз жеп коелук, экөөң сары кара болуп, ушундай бир комплект болуп жүрө бересиңер, токойдун шаңын чыгарасыңар силер. Анан бука деген бука да уй. Ойлонуп отуруп макул дешиптир. Анан бир күн келип тигилер ак букага кол салса, көрбөмүш болуп жетирип кое беришиптир. Анан өкүшүн жыргап, бир жума жыргап жүрүшүптүр. Нары барат ээрчип ак сары болуп, кара сары, бери келет ээрчип кара сары болуп. Анан тиги запас түгөнгөндөн карышкылар келип туруп, кара бука айт, кара бука. Сен капкарасың, бир сонунсуң. Кир дегениң билинбейт. Бу сары жаман шалтак болуп кетет экен. Ушуну жеп коюп, сен өз жалгыз падыша болбойсуңбу? Кантип токой эки падыша болот? Десе кара бука нары кара ойлонуп, бери кара ойлонуп, айттыр, макул жегил өзүм эле болоюн деп. Кантип бийлик бөлүп бериш керек? Деп анан бир күн келгенде сары букага жан тартпай коюп, сары буканы жеп коюп, анан кара бука жыргап калыптыр. Кара бука ошентип бир жума жүргөндөн сары бука көрүп, анан каршылап тегерек келип айтыптыр, ей дептир. Эми сага ушурт келди. Сен жейбиз биз, курсак ачты. Ушинтпедиңерби, мен падыша кылам дебедиңер беле? Алдадык, сен эми өзүң уй болсоң, анан кийин түшүнбөсөң эмне кылалы биз сени? Дегенде кара бука айтыптыр, кокуй дептир. Ошол ак бука желгенде, ак өгүз желгенде мен желген экем деп.